Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Бүткүл аламдарды жараткан Аллах Субхану ва Тааляга чексиз мактоолор жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Ушу көбүнчө Шейх Аббастын баяндарын угуп калам. Себеби өзүнүн жашоосунда көргөн, билген нерселерин айтат да. Бул Шейх Аббас Сауд Арабияда 21 жылдан бери өлүктөрдү көмүп, кепендеп, өлүктөрдү жундуруп, кабырга коюп кызматын кылат да. Себеби өлүктү жундуруштук, кепендештик, кабырга коюштук эң чоң амалдардын бири болуп эсептелет. Өтө сооптуу амал. Сообу өтө чоң. Ошондуктан бул Шейх Аббас ушул жакшы амалды мен Алланын ыраазычылыгы үчүн аткарып келем дейт да. Көп жылдан бери аткарып келем дейт. Ошондой эле көп жылдан бери ар кандай окуяларга туш болом дейт. Бир окуямды айтып кете турган болсом дейт, күндөрдүн биринде бир жаш жигит келип калды. Ал жигит ошол менин атамы жайга коюш керек, өтүп кетти деп келип калды. Анан макул деп жанагы барсам, баланын барсам, атасын бир ачык жерде, ысыктын күнү ачык жерге коюп коюшуптур дейт. Анан сурап калдым дейт баласынан, канчадан бери атаңар бул жерде жатат, өлүктү канчадан бери коюп койдуңар десем, 6 сааттай болуп калды дейт. Эми бул 6 саатта негизи өлүк жыттанып сасып кетиш керек эле дейт. Адатта ушунда ысыктыгынан, күндүн ысыктыгынан. Бирок бул кишиде бир жыт жок дейт да. Сасып аптыр, жыттанып кетпептир. Анан мен ошондо бир таң калдым дейт. Эми бул кандай болуп калды? Өлүк мунчалык көп туруп калганда сасып жыттанып кетиш керек эле. Бул кишиде эч кандай жыт жок. Ошондо бул кишинин бир мындай жөнөкөй адам эмес экендиги сезе баштадым дейт. Анан ошентип бул кишини кийимдерин чечип жуундура баштадык дейт. Жуундура баштаганда жана кишинин колун карасам, колун сөмөйүн асманга каратып көзөп туруптур дейт. Ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммад расулуллах дегенде жана сөмөйдү көтөрүшөт го. Ошондой болуп сөмөйү көтөрүлүп турат дейт да жана кишинин. Анан ошо сөмөйүн мындай жаткырып коеюн десем, жок болбойт дейт. Кайра эле асманды карап кала берет. Жаткырып коеюн десем, кайра эле асманды карап кала берет дейт. Эч бир мындай жатпайт дейт да, жана тике карап эле, асманды карап эле турат жанагын дейт. Ошондо ойлодум дейт, булар өлөр алдында ушу ашхаду ан ла илаха деп асманды караткан боюнча, ошо боюнча өлгөн, жана ошо боюнча сөмөй катып калган дейт. Канчалык кылсаң дагы жок, көтөрүлүп тура берет дейт. Ушунда дагы бул кишиге дагы бир таң калдым дейт. Андан кийин жанагын жуунтуруп атканда өлгөн кишинин жана ичин сыгат да, себеби ичинде калдыктар жана заңдар, заралар калып кетиши мүмкүн. Эгерде ичти сыгып ошону чыгарып жуундуруп атканда сыгып чыгарып жибербесең, жана кийин кепинге орогондон кийин чыгып кетсе, жана кепилди булгайт дагы башынан жуундуруш керек болуп калат да. Ошондуктан ал кишинин ичин сыксам эч нерсе чыкпады дейт да. Ошондо дагы таң калдым дейт. Себеби ушунча жылдан бери мен өлүктөрдү жууйм, бирок ичин сыкканда сөзсүз бир нерсе чыгат дейт. Сөз аз болсо да бир нерсе чыгат дейт. Бирок бул кишини канчалык 3 жолу сыктым дейт. 3 жолу сыкканда эч нерсе чыкпады дейт. Жана дагы бул кишиге таң калым бүтпөй баратты дейт. Анан жана кишинин жүзү нурдана баштады дейт. Жанагындай жалтырай баштады дейт. Эми бул кандай жалтырай баштады, кандай нурдана баштады деп жалтырай баштаган, жана бир жарык лампочкага чагылышып атабы экен, же бир жарыкка чагылышып атабы экен деп туруп, жана үстүмө карасам эч кандай жарык жок, эч кандай лампочка жок, жүзү чагылышкандай. Анан бирок жанына барып дагы да таң калбай, эмне мындан жүзү жаркырап атат, чагылышып, жылтырап атат деп жүзүн карасам, эч кандай нерсеге чагылышпай эле, жана өзүнөн өзү жалтырап атат. Бул Алланын бир можизасы. Алланын бир кудурети. Жүзү ушундай нурданып, ушундай жалтырап, бир нерсеге чагылышкандай нурданып турат дейт. Дагы да таң калдым дейт. Ошентип жуундуруп бүттүк. Жуундуруп бүткөндөн кийин
адатта жыттуу нерселерди сүртүшүбүз керек дейт. Эми жыттуу нерселерди сүртөлү десек эле жанагы өлүктөн ушунчалык жагымдуу жыт чыга баштады дейт. Эми андай жытты эч жерден жыттаган эмеспиз. Ушунчалык бир өзгөчө жыт дейт. Анан биз ошол өлүккө ушундай бир жагымдуу нерселерди сүйкөдүк дейт, бирок өлүктөн чыккан жыт өзгөчө, башкача дейт. Муну мен ойлодум дейт Шейх Аббас. Муну жана баласы болсо нар сырттан бир атыр коюнуп келип алдыбы деп ойлосом, жок. Эч кандай атыр коюнуп келбептир. Ал эми анын баласы болсо менен көрүп атат. Бул Шейх Аббас атыр сүртүнүп алдыбы, не болду? Кайдан келип атат бул жытты деп. Ошентип анан кийин ушундай бир жыттанып жагымдуу жыт чыгып атат дейт да өлүктөн. Ошентип кепендеп бүттүк. Анан ошонун жанында бир мечит бар экен. Ошол мечитке бардык, пешим убагы болуп калды дейт. Пешим намазын окугандан кийин бул кишинин жаназасын окуй турган болуп калдык дейт. Ошентип пешим намазын окудук. Пешим намазын окугандан кийин имам айтып калды дейт. Ой жамаат, биздин жану арабыздан бир жакшы киши өттү. Чын дилден бул кишиге дуа кылып, Алладан кечирим сурап койгула. Мен ушундай бир нур көрдүм, ушул нур биздин мечитибизде бир нур пайда болуп кетти деп ошол мечиттин имамы айтты дейт да. Ошондо Шейх Аббас айтат, эмнеге имам мындай айтты деп мен таң калдым дейт. Ошол учурда жанагы өлүктөн чыккан жыт ушунчалык бир узак жерлерге чейин жеткендиктен жанагы намаз окугандар бири-бирин жыттап атышат дейт. Сен атыр коюнуп алдыңбы деп. Анысынан сурайт дейт, анысы мунусунан сурайт дейт, кимге жыттуу атыр коюнуп алдыңдар дейт. Ушундайлык өлүктөн чыккан жыт ушунда бүт мечит боюнча таркап кеткендиктен мечит бир мындай жыттуу жыттанып кетти дейт да. Адамдар ошондо таң калышты дейт. Ошентип өлүктү жаназасын окудук. Анан кабырга алып бардык. Эми кабырга алып баргансак, сыртта бир 45 градус ысык болуп атат. Ал эми кабырдын ичине түшсөң, кабырдын ичи эми ушунчалык муздак, жана колуң тоңуп калат дейт кабырдын ичинде. Кабырдын ичинде колуң тоңуп калат. Ушунчалык бир муздак дейт кабырдын ичи. Адатта мындай эмес дейт. Адатта 45 градус, 50 градус ысык болсо сырт, кабырдын ичи 55-60 градуска чейин ысык болот дейт да. Бирок бул кишинин кабыры ушунчалык муздак дейт. Анан жанагы кишини кабырга койдук. Кабырга койгондон кийин байланган түйүндөрдү чечтик. Чечип эми кабырга каратып кыйгаштып коюшубуз керек. Ал үчүн бир аз артына топурак толтуруп, жана кыблага каратып кыйгаштап коюшубуз керек дейт да. Анан түшүп туруп, кыблага каратып кыйгаштап туруп, аркасына топуракты мындай үйүп коюшум керек. Мындай жөлөп коюшум керек топуракка үйөйүн десем, колум тоңуп калды дейт ушул жерде. Шейх Аббас айтат, колум тоңуп калды, себеби ушунчалык кабырдын муздактыгынан дейт. Анан сыртка чыгып, колума бир материалды ородум дагы. Анан кайрадан кабырга түшүп туруп, жанагынын артына топуракты үйүп, кыблага каратып кыйгаштап туруп, ошентип кабырдан чыктым дейт. Ошондо аябай таң калдым дейт. Бул кандай болду, бул кандай бир өзгөчө киши. Бул киши тууралуу аябай билгим келди. Жашоосун кандай кылып өткөрдү экен бул киши. Ушунчалык бир өлүмдүн жакшы аламаттары пайда болду бул кишиге деп. Анан шарият боюнча 3 күн аза күтүлөт. Биринчи күнү ошол таазия билдиргени бардым. Барсам өзүнүн жакын туугандары отурушкан экен. Анан ушул бул киши боюнча сурай баштадым дейт. Бул киши кандай киши болгон эле деп, мындай жөнөкөй адамдардан сурасам, ал адамдар айтышты, бул киши эми биз башкасын билбейт экенбиз, бул киши дайыма мечитте болчу эле, көпчүлүк убактысын мечитте өткөрчү эле деп, жөнөкөй адамдар ушундай гана жоопту уктум дейт да бул киши тууралуу. Себеби көпчүлүк бөлүгүн мечитте өткөрчү экен, жана сыртта аз эле болчу экен. Ошондуктан көпчүлүк адамдар бул киши тууралуу билишпейт экен дейт. Анан акыры баласын чакырып, баласынан сурап калдым дейт. Атаң эмне болуп каза болду десем,
Ал баласы айтып калды, ушундай апам айтты бул кишинин атам кандай каза болгонун дейт. Апасы ошол айтышы боюнча бул киши дайыма көбүнчө орозо тутчу экен. Жанагы ар бир айдын 14, 15, 16сы күнөдөрү орозо тутуш мустахап болот да. Ошол орозону эч качан калтырбайт эле дейт. Ошондой эле биринчи күн жана ар аптада биринчи күн жана 4-күн орозо тутуш дагы мустахап. Мына ошол мустахаптарды дагы калтырбай дайыма ошол күндөрү орозо тутат эле дейт. Анан апам бир күн эртең менен орозо тутуш керек экен. Анан ооз жапканга курма жана ошондой эле сүт айран апарып оозуңуз жаап бар деп барса мен атам болсо калтырап чыйрыгып аткан экен дейт. Дем алышы өтө начарлап турган экен. Анан апам дароо сезип тез жардам чакырып ошентип больницага алып кетишти. Больницага алып баргандан кийин врачтар текшерип реанимацияга же жандандыруу бөлүмүнө алышты. Ошол жерде атама жанагындай дем алдыруучу аппараттарды коюп, ошондой эле жүрөккө полный немелерди коюп, ошентип жанагы врачтар баардыгын коюп чыгып кетишти дейт. Бир медсестраны ошол жерге аппараттарды карап дайындаганы чыгып кетишти дейт. Чыгып кеткенден кийин жанагы бир медсестра карап отуруп, ошол медсестра айтат дейт, ошол карап отуруп, анан Куран окуганча карап отурдум. Карап отурсам, жанагы кишинин жүрөк согушу токтой баштады дейт. Жана экранда көрсөтүп турат да. Жана жүрөк соккон сайын жанагы сызыктар толкунданып турат. Ал эми токтогондо жанагындай узун сызык пайда болуп калат. Ошол узун сызык пайда боло баштады дейт. Бирок жанагы киши колун утуру асманга карап, сөмөйүн асманга каратып, менин оюмча ошол жерде шахадат келмесин айтып аткан экен. Оозунда аппарат болгондугу үчүн оозу менен айта албаптыр да. Оозу менен айта албай, жанагы колун сөмөйүн ошол асманга каратып шахадат келмесин айтып жатты дейт. Анан жүгүрүп барып эле ошо врачтарды чакырдык. Врачтар келгичейин жанагынын жаны үзүлүп кетти дейт. Ошон үчүн жанагы сөмөйү асманды караган боюнча ошондо катып калган экен да. Анан келип ушундай бир жасалма дем алдуулар кылып, жана токтон бери болгон аракеттерди мындай кылдык дейт, себеби мындай куткарып калыш үчүн. Бирок жан үзүлүп кетиптир, айла жок, ошентип атам каза болуп калды деп жана баласы айтты дейт. Андан кийин Шейх Аббас мечитке бардым дейт. Жанагы имам жаназа окулган мечитке барып, ошол жерде барып анан намаз окугандан кийин имамдан сурап калдым дейт. Ушундай сиз ушул киши өткөндө мечитте бир нур пайда болду, ошол нур пайда болду, бул киши үчүн кечирим сурагыла деп айттыңыз. Ошондо кандай нур тууралуу айттыңыз эле деп имамдан сурасам, имам айтып калды дейт. Эй Шейх Аббас, мен бул мечитте 15 жылдан бери имамчылык кылдым дейт. 15 жылдан бери имамчылык кылып, бирок ушул кишинин, ушу өткөн кишинин бир да жолу 15-ин ичинде мечиттен калганын көргөн жокмун дейт. Кайсы 5 убак намаз болбосун, ал киши дайыма биринчи сапта мен артымда, оң жагымда же сол жагымда сөзсүз отурган болот эле дейт. Ошондон айттым, бизден бир нур пайда болуп, нур кетти биздин мечитибизден деп ошон үчүн айттым дейт. Анан чыгып барып, азанчындагы сөзгө тарттым дейт Шейх Аббас. Ушундай бул киши кандай киши эле деп кызыгып сурасам, азанчы айтты дейт. Эми бул кишиден мен кыжалат болот элем дейт. Кыжалат болот элем. Себеби багамдат намазына келген, азан айтканы келсем, бул киши отурган болот эле мечитте. Анан куптан намазында азан айтып, намаз окуп чыгып кеткен болсок, бул киши мечитте калат эле дейт. Кайсыл учурда келбейин, эми себеби багамдат намазын окугандан кийин элдин баары эс алганы, бир аз уктап алган үйүнө кетишет. Бирок бул киши калат эле дейт. Куптан намазында дагы, куптан намаз окуп бүткөндөн адамдар эс алып уктаганы кетишет эле, бирок бул киши калат эле дейт да. Ошондо мен аябай таң калып, өзүмчө бир бул кишиден кыжалат болчу элем.
деп айтты. Анан чыгып баратсам, бул киши тууралуу ошол жерде Азия түз бөлүгүндөгү иштеген, ошо мечитти тазалап, мечиттин иштерин кылган бир жумушчу киши дагы айтып калды дейт бул киши боюнча. Бул киши мечиттен эң акыры чыгат эле дейт. Багамдат намазында болсун, пешим намазында болсун, аср намазында болсун, адамдар намаз окугандан кийин бардыгы чыгып кетишсе, анан эң акыры эч ким калбаганда бул киши акырында чыгып кетет эле дейт да. Ошондой эле куптан намазында дагы элдин баардыгы куптан намазын окуп туруп бүткөндөн кийин чыгып кетишсе, бул киши отура берет эле дейт. Зикир тартып, Куран окуп отура берет эле дейт. Качан гана мен мечиттерди жыштырып, тазалап, анан мечиттин светин өчүрүш керек болуп, мечитти жабыш керек болуп калган учурда светти өчүргөнүмдө гана, ошондо гана бул киши чыгып кетет эле. Болбосо отура берет эле. Таң атканга чейин болсо, таң атканга чейин деле болсо деле отура берет эле. Бул кишинин жүрөгү мечитке байланган киши эле деп жанагы мечитти тазалап иштеген азиялык жумушчу айтты дейт. Эми бул ошондуктан Аллах субханала тааля жакшылыктын сыйлыгы бир гана жакшылык дегендей, бул кишини ушунчалык Аллах субханала тааляга ибадат кылып, Аллах субханала тааля үчүн өмүрүн бергендиктен Аллах субханала тааля дагы өлөрүндө ушундай бир жакшылыктар менен сыйлаган экен деп Шейх Аббас айтат да. Мен өмүрүмдө мындай бир канчалык жуусам дагы мынчалык бир көптөгөн бир өлүмдүн жакшы аламаттары пайда болгон кишини мындай көргөн эмес элем дейт. Аллах субханала тааля таат ибадатка бекем кылган, өзүнө ибадат кылган ыкласуу пенделерден кылсын. Өлүмүбүздү дагы ушундай бир жакшы кылсын. Биз өлгөндө дагы ушундай жүздөрүбүз нур болуп, бизден дагы жагымдуу жыттар чыгып, кабырларыбыз бейиш бакчаларынан болушун Аллах субханала тааля насип кылсын. Алхамдулиллахи роббил аламин.